Рахмат, оба, урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу окуучулар, ата-энелер, инилер, карындаштар, агалар, инилер. Дидар шоу силердин эсириңерде. Рахмат, мен ишенем силер Дидар шоуну бүгүн да чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Демек алгыла, Дидар шоу силердин алдыңарда. Албетте Дидар шоу компетенттүү суроолор жана орунсуз жооптор, а балким кетиринче орунсуз суроолор компетенттүү жооптор. Оба, биздин телефондор 255738, 255731. Оба, муну алгыла Дидар шоу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дидар шоу. Bizden çoğun anam uyalbaydı ay вообще. Келе жүр, көчпөй калбак. Çoğunsun все равно bizden. Все равно? Bak sen tokoş jülü жүрүп дайым эле. Ağay geçik otat da ya. Baqtbek, Неме дедим турбай. ağay geçik otat da ağay. Эмне Baqtbek ağay geçik otat ya. Ketip kalsak tarap, ketip kalsak ya. Буга жакшы ушундай Ketip kalalım. Бекар отурганча анан жатат. Мо үйрөттүм. Андай экен мен алам. Неге бербейсиз? Ала кетесиң. Мен жок. Эмне бишинди? Дайым бишинди талашпак. Студиядан келбедим. Дайым. Ay, ağay gel tat. Ay. Ağay gel tat. Ay, баары бир укпайт. Баксай коесуң өзүң. Сен Turla barыңар. Асылгүл сүйүү. Саламатсыңар. Salamat bagay. Salamat. Ашың тийишип атат. Агай, майрам кечке чукуп атат. кыздар өздөрү эле кыйшылактай берет ага. Ağay kızlardı bayramınız menen de aytпайсыз bagay. Иә, Kızlardı bayramınız menen de bayramыңар менен de aytпайсыз. майрам келген жок. Bayramda бүгүn. Майрам болсо сен эмне окуп Майрам кайда жүрөт? Агай, бүгүн 8 март. Биздин майрамда. Марс? Майрам. Бүгүн койтур. Бүгүн кимде жүр бүгүн? Шамырова. Шамырова. Эмне үн чыкпайсың? Доскага. Бурутмай далгап. Шамырова доскага. Токтоб эже. Менде мондай бир суроо бар да. Сиз ар дайым кабарларды окуганда, мен кээде өзүмчө катарда теле көрүүчү катары айтам да. Күлкүлүү кабар болсо дагы, сиз тиги ошол кабарды же кайгылуу кабар бар, кандайдыр бир лирикасы менен бере аласыз да. Теле көрүүчүлөрдүн ошол жагы менен алат болушуңуз керек. Сиздин анкетаңыз боюнча. Мен 1951 жылы Жети Өгүз районундагы Барскон айылында төрөлгөм. Орто мектепте анда Орджоникидзе атында мектеп болчу, азыр болсо Эшмамбет атында мектеп болду. Орто мектепти мен 68-69 жылы окуу жылдары бүттүм. Андан кийин биздеги азыр пединститут болду, мурдагы кыз келиндер пединститутунун филология факультетин бүткөм. 1969 жылы радиого келип киргем. Анан 69 жылы. 79 жылы. Кечиресиңер, 79 жылы келип кирдим. 1-2 жыл иштегенден кийин анан телевидениеге өттүм. Сиз да радиодон келдиңиз. Мен да радиодон келдим. 79-чы. Демек 18 жыл. Жок. 13 жыл болот. 13 жыл. 13 жылдан бери микрофондо отурат. Мен өткөндө эле бул суроону бердим эле, сизге да берейин да, чарчаган жоксузбу же? Эми кандай, бизде бардыгы болот. Дайыма чарчадым дебейт. Мисалы үчүн могу искусство адамдар, актерлор сыяктуу элебиз да биз деле. Чарчап чабыкпайбыз, просто бир өсүш болбой калган моменттер болот да. Кризис, чыгармачылык. Кризистик чыгармачылыкта бир кризис болуп калышы мүмкүн да. Кандайдыр бир ушундай бир шаң менен келип токтоп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо бир ыргактан кайра келаткан ошо жолубуздан ылдый түшүп кетишибиз мүмкүн да. А бизде чарчоо, эгерде ошону кайра күч алдырып алсак, анда ошол ыргак менен кете беребиз. Бизге бу жерде чогуу иштеген көп
билишпейт, эми чогуу иштеген коллегаларыбыз, андан тышкары осветительдер бул жерде. Кадрдын артындагылар. Кадрдын артындагылардын баардыгы биримдик болуп, бизге жардам берип, жөлөк болсо, албетте биздин өсүшүбүзгө абдан. Эми үй бүлөңүз жөнүндө маалымат эже. Үй бүлөбүздүн жөнүндө айтсам, менин 3 балам бар. Кызым 16-да, быйыл 11 класста окуп атат. Окууну бүтүш керек. Андан кийинки балам 10-до, 3-класста окуйт. Анан 6-да уулум бар. Силер ар дайым эфирдесиңер, бирок эфирде отурганда да эми өзүңөрдүн мындай бир каалаган нерсеңерди айта албайсыңар да кээде, чынбы? Ооба. Ал эми мен Дидар шоу берүүсүнөн сиз каалаган нерсеңизди айтканды шарт түзөйүн эже. Рахмат. Эми биз бүгүн бизге бир абдан чоң мүмкүнчүлүк болду да бүгүн. Биз элдин каалоосун айта алабыз, бирок өзүбүздүн каалообузду айта албайбыз. Кээде ошо окуп атып, сүйлөп атып айтып кетким келет да. Даже бизди бир кээде жора жолдоштордун ортосунда отурганда тамаша кылып калышат. Минтип айтып койсоң болот, тигинтип айтып койсоң болот, бизге көз кысып койсоң болот деген сөздөр болот. Бүгүн эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Жана ушул Дидар шоунун башында баштаганыбызда ушул бир эң жакшы нерсе болду. Мектептен элестетип, мектептеги окуядан баштадык да. Кандайдыр бир аз бир көз ирмен болсо да биз жашаргандай болуп калдык. Эми телекөрүүчүлөр өзүлөрү баамдар, балким ашыкпаш кетип калгандырбыз. Эмнегедир ушул жерде отурган дикторлор эргип кеттик. Мындай сөз бар да, мен муну диктор экен десем адам турбайбы деп. Ошол сыяктуу да. Балким көптөр айтып калат да, сен күлбөйсүң деп. Может, бүгүн менин күлкүмдү көрүп атышкандыр. Мен айтып кетерим, бул мектепте иштеп аткандан кийин бул адам баласынын эң бир жакшы кези бул балалык экен. Балалык ошо мектепти бүткөнгө чейин. Мектепти бүткөндөн кийин уже турмуш жолу башталат. Ошол себептен мен пайдаланып өзүм менен окуган классташ кыздарыма, ошондо окуткан эжелериме, бир туугандарыма, сиңдилериме, эже сиңдилерге, жалпы эле аял затына чың ден соолук, иштериндеги ийгилик, бейпилдикти каалайм. Анан кыздарга, кыргыз кыздарына азыркы бир кыйынчылык учурду жеңе билишин каалайм да. Бир кыйынчылык учур болуп атат, ошол учурду жеңе билишин каалайм. Ошол эми чың ден соолук. Рахмат эже, мен да өз кезегинде сизди майрамыңыз менен куттуктайм. Билем силердин жумуш кандай кыйын экендигин, силерге майрам жок десек да болот да, бирок ошол эле учурда силер майрамды бүт эл менен өткөрөсүңөр. Биз студиядан кайра жолугушабыз. Рахмат сизге. Келинде сабакты баштардын алдында ким бар ким жок билип алалы. Мамытов. Мен ага. Өмүрбаева. Мен агай. Жипар Шабданалиева. Мен агай. Азамат. Эки жолу Молдоева. Мен агай. Махмуд Күрпөт. Бар. Жеңиш Ашимов. Як агай. Жеткен тентек агай. Кечке чукуп атат мен. Бүгүн числом жаз, бүгүн числом. Бүгүн агай 8 март. Жаз. Аныс деле билебиз. Кимди айтпай калдым? Айнура Эсенбаева. Мен Острова. агай. Азамат. Мен айттым. Асылгүл Жидебаева. Мен. Жаңы келген кыз ким эле? Гүлаш Мухамбетова. Азамат. Бул жакшы окуйт экен. Оюлуп. 8 март. Кайсы тема берилди эле үйгө? Ага, бүгүн майрам эмеспи агай? Анан Бүгүн деген 8 март кыздардын майрамы агай. Ошон үчүн бүгүнкү сабакты башкача кылып өтпөйлү агай. мисалы. Ошондой кылалы, ошондой кылалы. Жана кыздар дагы, балдар дагы макул болуп атат. Биз сизге электе ошентип сүйлөшүп алганбыз агай. Ошентелчи агай. Да? Агай ошентелчи. Ошентел агай. Кулак укпайт бул агайдын айтпайсың. Агай ошентел. Майрамда эле агай. Эмне кыйкырасыңар? Агай, Мейли. Кандай кылалы? агай бир суроо бар агай, тетик Мамытов дегенчи агай, Бактыбек Мамытов. Дайыма Молдой экөөбүзгө кат жазып эле тийише берет. Эми уялбаса мына кечээ өлгөн бою Эсенбаевага да кат жазат болуш керек агай. Агай, калпай жат агай. Агай. Өзүлөр дайым эле мени үйгө чейин ээрчип барышат. Апам уруп кубаласа деле болбойт. Агай, Үйгө чейин ээрчип. агай сиз жоошто ойлоп атасыз. Жеткен жылма агай, жылма тентек. Аябай жылма. Карасаңыз апам отуруп алып Анда кечке силер айткан сабакты Мамытовдон баштайбыз, Тоскага. Мамытов эң сонун ырды айт агай. Ырдайбы? Аябай сүйүү жөнүндө ырларды айт агай. Ырдап койсун агай. Тоскага. Отурагы, Азамат. Кыйын бала өзү аябай. Жүн. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жадыраган жаз майрамыңыздар менен
Сиздерге бүгүн Баластан студиясы тарабынан 8 мартка карата даярдалган майрамдык дидар шоу аттуу көрсөтүүнү сунуш кылабыз. Деп айтат Бактыбек Мамутов. Бактыбек байке, сизге бир эки суроо да. Келиңиз, сиздин анкетаңызды. Мен 3 мартта 1950-жылы Кант районундагы Сагата совхозунун Алмалы айылында туулгам. Шартка байланыштуу 8 жылдык ал жерде мектепти бүткөндөн кийин мектеп жок, дагы Ташмойноктон, анан кийин эң акырында 10 классты 1967-жылы Сагата районундагы Кочкорбаев атындагы колхоздун Кеңеш айылында аяктадым. Андан кийин 3-4 жыл окууга өтө албай жүрүп, ар кандай жумуштарды иштөөгө туура келди. Анан 1971-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине өттүм. Ошол өтүп окуп жүргөн жылдары 3 курстан үйлөнүп калдым. Андан кийин 4 курстан болсо, мына ушул ишке келип конкурс жарыялап аткан экен телевидениеде. Бул кайсы жыл эле? 75-жылдын баш жылы башында болчу. Демек ошол бойдон эфирдесиз. Ошондо Быйыл 18 жыл. 18 жыл болду, 18 жыл. Үй бүлөңүз жөнүндө. Эми үй бүлөм болсо, мен жолдошум Жамила Омакеева радиодо режиссер болуп иштейт. 2 кызым, 3 эркек балам, 1 неберем бар. Неберелүү да болдуңуз. Неберем да бар. Демек дикторлордун ичинде сиз эң улуусу, Равинский да бар да. Ал да чоң ата. Бактыбек байке, мен да сизге мүмкүнчүлүк берейин. Эфирден каалаган жакын адамдарыңызды куттуктап алсаңыз болот. Анда эмесе ошол жолдошум Жамиланы, анан кыздарым Кыял менен Нурду, анан жээним дагы ошо жана неберем деп аткан Бегайым дагы кыз, аны дагы ошондой албетте азыр тил түшүнө элек, бирок ошондой болсо дагы аны дагы куттуктап койгум келет. Анан өзүм карындаштарым Чолпонай менен Назгүлдү дагы ушу жадыраган жаз майрамы 8 март майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап, аларга бекем ден соолук иштеринде, окууларында болобу, үй бүлөсүндө болобу, баардыгына тең ийгиликтерди каалайм. Баары тең жакшы болсун. Бактыбек байке, менде азыр кокусунан бир суроо пайда болду да. Сизде эми көчөдө тааныбаган эл жок да. Эми эл жок деп айтканга болбойт, эми анча элдин баары тааныйт да. Көпчүлүгү тааныйт. Сизди тааныганда сизде кандай сезим пайда болот? Сезип калсаңыз, сизди таанып, Мен көп жыл болуп калбады. Адегенде баягы жаңы келип иштеп ошентип жүргөндөн анан көчөдөн кээ бирде таанып калган учурларда, мени карап калган учурларда кичине өзүмдү оңтой сезип, андай мындай абалдарга дуушар болчумун. Азыр болсо карай берет, же таанып карап атабы, же тааныбай карап атабы, көп деле ага көңүл бурбай калды. Рахмат байке, биз студиядан жолугушабыз. Рахмат. Ел атканда автобустун ичинде айчике гүл берчи деп сурадым. Көрсө жекем гүл берүүнүн ордуна гүлдөй кылып кайра өзүмдү куратты. Көрсө жекем гүл берүүнүн ордуна гүлдөй кылып кайра өзүмдү куратты. Жаш жүрөгүм гүлүңүздөн ала албай басып кеттим андан арың аралай. Ай жекем солур бекен гүлүңүз жыттаганда мокумду кандырбай. Ай жеке солур бекен гүлүңүз жыттаганда мокумду кандырбай. Ай жеке солуп аттың гүлүңүз, анда эмесе саламатта жүрүңүз. Жолукканда жоготпостон өзүңдү, ийни чектеп салам айта 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 жүрүңүз. Талант. Бактыбек ач, азыр доскага кимди чакырсак? Мен ойлоп атам да, Жипардын кызы окуйт турбайбы, Шабданалиева? Окуйт. Чакырсак. Эптеп окуп жүрөт да ишин. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 8 март Кыргыз радиосу өзүнүн уктурууларын 1 программа боюнча баштайт. Деп сүйлөйт радионун диктори Жипар Шабданалиева. Эжем сиздин анкетаңыз. Мен Кара-Балта шаарында Малтабар селосунда 1952 жылы туулганмын. Андан кийин 4 класстан баштап
Бишкек шаарындагы номер 50 Кычан Жакупов атындагы мектепти бүтүргөм 70-жылы. Андан кийин университетте окуп жүрдүм. Кайта келип ушул кесипти, дикторлук кесипти жакшы көргөндүктөн радио комитетке келип, биринчи звук операторлуктан баштагам. Андан кийин конкурска катышып, телевидениянын диктору болуп иштеп жүрдүм. Анан турмушка, балдарга, семьяга байланыштуу режиссер болуп иштедим. Азыр эми радио диктор болуп иштеп келе жатам. Канча жыл болду иштегениңизге? Эми баардыгы болуп, менин оюмча, ушу 20 жылга жакындап калды болуш керек да. Жапары айтсаңыз, дикторлук деген бул чыгармачылык кесип да, Чыгармачылык. Чыгармачылык кесиптин ээси болуш үчүн ар дайым өзүңдүн калыбыңды кармап турушуң керек да, чынбы? Туура. Азыркы замандын кыйынчылыгы сиздин өз калыбыңызда турууга таасирин тийгизип атабы? Менин оюмча, бул кесипке кандайча айтсам, мен баардык эле адамга азыркы заман кичине таасирин тийгизет деп ойлойм, бирок качан гана сен өзүңдүн кесибиңди жакшы көрсөң, ошо багыт менен гана жүрүшүң керек да. Эми мен бул менин оюмча азыркы заман кичине бул убактылууга деп ойлойм. Бирок өзүңдүн кесибиңди жакшы көргөндөн кийин биздин ишибиз бул эл үчүн да. Алардын жашоо шартын, кандай алардын оюн билгизип, биз кандай деп айтсам. Үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз. Үй бүлөм 3 балам бар. Алды уже студентка. Бир эркек да, уулум азыр 7-класста, кызым 3-класста окуйт. Эми акыркы суроодо сиздин үй бүлөңүз, сиздин балдарыңыз сиздин кесибиңиз менен сыймыктанабы? Сыймыктанышат. Алар ар дайым радио, телевиденияны көрүп турушат. Экрандан болобу, же радиодон болобу. Жалаң гана мени укпастан, ар бир передачага өзүнүн көңүлүн бөлүшүп, ойлорун айтып турушат. Эже айтсаңыз, сиздин үйүңүздө, үй бүлөңүздө сиздин чыгармачылыгыңызды сындаган сынчылар барбы? Менин оюмча, менин үй бүлөм баардыгы эле бул кесипти бир жагынан сыйлашат. Мен үчүн кадимкидей көңүл бурушуп, мен иштеген күнү уулум болобу, кызым болобу, апа бүгүн сен ишке барасың. Жумуш жасабай эле коюңуз, эс алыңыз. Ишке барганда чарчап каласыз дейт. Чында биздин кесип ушуда. Кичине эс алып келиш керек ишке. Настроение жакшы болуш керек. Анын баары биздин ишке тийиштүү да. Ошон үчүн менин үй бүлөм баардык жагына караганда баары ишиме абдан жакшы мамиле кылышат. Мезгил учат, канаты бар немедей, айлар сызат кербен тарткан кемедей. Ал баратат ала туунун борборуна, алт бөлүк элден учкан середей. Көрчү менин ширилишкен элимди, көрчү менин гүлдөп жаткан жеримди, көрчү менин мекенимди коргогон, жеңген жеңгич элден учкан жеримди. Эгер бүгүн баа коймой болгонуңузда, мен саган бүгүн 5 эмес 6 да коймокмун. Рахмат агам, менде дагы башка куплеттерин жаттап келейин агар. Макул, отура кой. Бизде момундай бир кыз бар турбайбы, Гүлчан Молдоева деген. Кандай окуйт? Кошоматчага. Калпайтак. Мамытов дайым эле ушинтип берет, калп эле тийишип эле. Кошоматтан эле. Калп эле. Макул, чыга койчу көрөбүз дагы. Бир эле бантиги бар, экөө жок. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен эфирде кабарлар. Гүлшан эже, мен сиз менен бир башкача баштайын да маекти. Телевидениеге кантип келип калдыңыз эле? Мен конкурстан 1979 жылы конкурстан өтүп радиодон. Анан кийин 80-жылдары телевидениеде иштей баштадым. Демек сиз бияка радиодон келдиңиз. Радиодон келдим. Күлбөңүз, сизде тажрыйба көп болуш керек да. Демек тажрыйба көп болгондон кийин мына ошол тажрыйбанын чогултуу учурунда ар түрдүү окуялар болот да. Мындай күлкүлүү. О, Мыктыбек, мындай окуялар бизде аябай көп эле болот. Бирөөнү айтып берсеңиз. Мисалы үчүн биз Рита Булатова экөөбүз бир күнү ушинтип эле студияны ачабыз деп ушул жерге келдик да. Отуруп баягы программаларды окуй баштаганда эле жогору жактан режиссерубуз мени көргөзбөстөн
Ританы көргөзүп алышыптыр да. Сиз сүйлөп атасыз. Мен сүйлөп атам. Рита Булатова аябай ылдый отуруп алыптыр дагы тырмагын боеп атат. Ара мен карасам монитордо жокмун. Мен токтоп калдым. Мен токтоп калганымдан пайдаланып Рита мени карап калды да. Мени карап калды эле, мен да унчукпай калсам, ал өзүн мониторду карады дагы, өзүн көрдү дагы, акырындык менен түзөлүп, анан кийин жаңы эле здравствуйте дегенде эле кайрадан мени алып коюшту да. Анан баягы жерден бул жерде иштеп аткан оператор балдарыбыз, жарык берүүчүлөр, жардамчылардын баардыгы тең бурч-бурчка отуруп алышып эле күлө башташыптыр. Андан аркы программаны кандай окуганымды, микрофон ачылуу, андан аркы кабарларды кандай окуганымды билбейм. Ритага келгенде эптеп ар жака жылып чыктым дагы. Ританы карап отурсам, ал байкуш эми бүлкүлдөгөн бойдон гана программаны бүтүрдү. Мындай учурлар абдан көп болот. Рахмат эже. Сиздин анкетаңыз. Мен 1958 жылы 12 июлда Темировка, ал кезде Темировка дечибиз, Ысык Көл районундагы Темир айылында туулгам. Мектеп. Мектепте 1974 жылы 74-75 окуу жылдары бүттүм. Анан Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепти бүттүм. Андан кийин азыр пединститут болуп калбадыбы? Мурда Кыргыз мамлекеттик кыз келиндер пединститут эмес беле? Ошону бүттүк. Бул жазылып атабы? жазылып атат. Анда кайра жазалчы. Болбойт. Кожо, мен байтан бери эле эме экен деп эле отурбаймынбы? Сиздер Оглачай. Гүлшан эже, үй бүлөңүз жөнүндө. Үй бүлөм жолдошум бар, бир кызым бар, бир кызыбыз бар. Кайра башынан айтчы. Үй бүлөңүз жөнүндө. Үй бүлөңүз жөнүндө. Жолдошум бар, бир кызыбыз бар. Чынара кызым азыр 5-тен ашып калды. Демек түшүнүп калды. Түшүнөт баардыгы. Анда азыр мен сизге мүмкүнчүлүк берейин. Мына камерадан, эфирден кызыңызды, жора жолдошторуңузду куттуктап алсаңыз болот. Биринчиден бардыгынан эне артыкпы деп ойлойм. Апам Кенжекан сизди, эжелеримди, сиңдилеримди, кызым Чынараны бүгүнкү 8 март майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат эже. Мен да өз кезегинде сизди куттуктайм. Азыр биз студиядан кайра жолугушабыз. Рахмат, Тилек. Тынч отуруңуз. Азамат бар тургай сенде де салам. Азамат отура кой. Отура кой. Азамат. Азамат. Артистке оном деп жүрөт го. Жаман оюнда. Болот да. Ишин болбосун сен. Жөн. Кошоматчы. Бак Жөн. деген дай менен токошчу отурат агай. Кана токоч. Сен катып жээ деп агай дай менен. Алып кел токочту. Токтой катча. Токоч эмес ғой? сүйөм деп. Токоч эмес ой. Жөн отур. Жанатан бери ким эме кылат деле, шок кылат деле жанагы. Ашымов. Ашымов, доскага. Келе кой, эми өнөрүн көрсөт. Тур. Топ тур. Доскага.
Өзү тентек болгон агай жакшы ырдайт. Жакшы ырдайт. Ырдаганды да билем. Жакшы көрөт кыздардын баары тең. Кат жасады. Азыр кезек дагы бир окуучубуз, радионун диктору Жеңишбек Ашымовду. Жеңишбек аке, сиздин анкетаңыз. Мен 1946 жылы 21 январда Түп районуна караштуу Талдысуу айылында төрөлгөнмүн. 62 жылы окууну бүткөндөн кийин Күрөңкеев атындагы училищага келип окуп калдым. Андан кийин солдатка барып, аны өтүп, кайра келгенден кийин эстрадалык студиянын разговорный жанрын бүтүрдүм. Ошол жанрды бүтүргөндө биринчи болуп мен бүтүрдүм номер. Анан бияка конкурска катышып, ошо конкурста мени радионун диктору кылып алышты. Быйыл канча жыл болду иштегениңизге? 24 жыл. 24 жыл. Үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз. Эки балам бар. Бирөө уул кыз. Ошол. Кандай деп ойлойсуз? Сиздин балдарыңыз сиз менен сыймыктанабы? Сыймыктанышат. Ошо искусство институтун бүтүрдү кызым. Туруп турмушта. Менде бир сураныч бар да, мисалы үчүн силерди үнүңөрдөн гана тааныйт да. Азыр үнүңөрдү толук тааныш үчүн бир радиодо сүйлөгөн сөзүңүздөн бир 2-3 катар сүйлөп берсеңиз. Мисалы Бишкек убактысы боюнча. Жарайт. Бишкектен сүйлөйбүз. Бишкекте 14 саат 15 минут. Азыр дем алуу концертин беребиз. Жеңишбек аке, бизде теледе дикторлордун жумушун мен билем да. Радиодо дикторлордун жумушу жөнүндө сүйлөп берсеңиз, дегиле кандай кыйынчылыктар бар? Дегиле радионун диктору деген күндөлүк күн тартиби кандай өтөт? Радионун диктору деген теленин дикторуна караганда теленин дикторлору биздин коллега да таарынбаш керек. Биз эртең менен баштап саат 4:30 турабыз 6-га келиш үчүн. Абдан өзгөчөлүк ушул да. Аны бизде праздник болсо эс ала турган күн болбойт да. Элдер эс алып аткан күнү биздики скользящий график деп коет да. Анан өзгөчөлүгү дагы майрам күндөрү элдер эс алышат, биз аны билбейбиз да. Өзүбүздүн дежурствобуз болгондо обязательно чыгыш керек да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Самолет кечигер, нелетный погода болуп калганда, биз өлсөң тирилсең да келишибиз керек да. 1 секунд кечиксең, же болбосо 10 секунд кечиксеңиз бүттү, ал брак. Ошон үчүн биздин кыргыз радиосунун дикторлорунун кесиби абдан татаал. Анан мен ойлойт элем, абдан сыймыктуу деп. Себеби эртең менен баштап кечке чейин биз дайыма концерт алып барабыз. Жаңылыктарды окуйбуз. Кайда болсо угуп турушат бизде. Силерде жок эле дегенде жана өзүңүз айтып атпайсыз. Бул сыкөлдө эс алып жүрсө да радиоприемник алдында, самолетте да радиоприемник, автомобиль бүт контролдобуз да. Мына ушул жери абдан. Каттар келет силерге? Бизге каттар келет. Кандай маанилде каттар келиши мүмкүн? Эми баягы өзүң биографияны сурап келет. Канчанчылы бизде мындай теленикинде эмес да, көрбөйт да биздичи. Ошол да. Билгиси келет да, кат аркылуу биздин. Мына бүгүн майрам. Бүгүн да эфирдесиңер да. Бүгүн да эфирдебиз. Кандай деп ойлойсуз? Силер кандай кумар аласыңар бүгүнкү майрамдан? Мындай айтканда мен айтар элем. Элдерге бир жакшынакай жаңылыкты окуп атабыз. Ошолор бизди угуп турат го. Концерт алып барабыз, жакшынакай концерт. Ошолорду угуп турат го, биздин үнүбүздү. Деп. Демек майрамды биз бүт Кыргызстан менен өткөрөбүз. Да. Жок, бүт Кыргызстан эмес, даже чет мамлекет угат да бизди. Чет мамлекет угат. Жеңишбек аке, сизге дагы мен бир өзгөчөлүк шарт түзүп берейин да. Эң жакын адамдарыңызды мына эфир аркылуу азыр куттуктасаңыз болот. Эң жакын адам апа болот турбайбы? Ошол апамдын бүгүнкү майрам менен куттуктайт элем. Экинчиден карындаштарым Сапый, Бейшахан деген карындаштарым бар. Ушуну куттуктайт элем.
бүгүнкү майрам менен. Рахмат сизге, биз студиядан кайра жолугушабыз. Уйгу болот ай менин жүрөгүм, уйкусуза мен байкуш сенден күтөмүн. Аман эсен көрөсөм көбөк көз жарса, кубанычтын отуна мен чоң күйөмүн. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк нурлары. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк жыргары. Бөгөктөргө кошулуу бөгөктөр өлдү, биздин дагы мүгүлө шатка бөлөндү. Кубанычтуу күлкүгө күлкү уланып, мына бүгүн бир бөгөк бешке бөлөндү. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк нурлары. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк жыргалы. Бөгөктөр ай төрөлөт бөгөк, аттенелер шаттыкка шатка бөлөлөт. Бактылуң ай бөгөктөргө бөгөк кошулса, ата мекен улдар менен чексиз көбөйөт. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк нурлары. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк жыргалы. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк нурлары. Энекелер ай, эжекелер ай, силер сиңир бөгөк жыргалы. Азамат жеңиш, Азамат. Түзүгөл адам турбайсыңбы? Анан жөн отурсаң жакшы адам болосуң. Тентек болгону менен жакшы бала агай. Сен тынч отурчу. Сабира Өмүрбаева деген барбы бизде? Иә. Иә. Жакшы окугам, тынч отур. Жакшы окугам. Келе кой, келе кой. Агай, мен музыкага чыккандан корком. Эмнеден коркосуң? Эмнеден коркосуң? Сени урмак Корком. Сабира эже, бүгүн майрам болсо да, сиздин уруксатыңыз боюнча сизди бир аз кыйнайын да. Макулсузбу? Макул. Сиздин анкетаңыз. Мен 1957 жыл 17 декабрда Ысык көл районуна караштуу Чоң Өрүктүү айылында төрөлгөм. Колхозчун үй бүлөсү. Мектеп. Чоң Өрүктүү орто мектебин бүткөм 74-жылы. Мектептен кийин? Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, андан конкурстан өтпөй калдым дагы. Ошол эле жылы Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрынын алдында 2 жылдык студияга кирип окугам. 75-жылы Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтун аяктагандан кийин 79-жылы бүттүм ал институтту. Ал кезде радио телекомитет деп аталчу, азыр агентство болуп калбадыкпы. Дикторлук конкурс чакырылып аткан экен, ошол конкурска келип катышып калдым дагы. Ошол конкурстан акыркы турунан өткөндөн кийин теледиктор болуп кабыл алынып калдым. Демек быйыл канча жыл болот ошо? 13 жыл толуп, 14-жыл. 13 жылдан бери эфирдесиз. Эфирдемин 13 жылдан бери. Сабира эже, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Менин үй бүлөм жолдошум Жолдошов Асылбек Ташкенттеги Островский атындагы театралдык институтту аяктаган. Ал дагы 79-жылы. Ошондон бери Кыргыз улуттук академиялык драма театрында актер болуп эмгектенет. 2 балабыз бар. Бир уул, бир кызыбыз. Кызыбыз 6-класста окуйт, балабыз 5-класста окуйт. Азыр мен сизге мүмкүнчүлүк берейин. Кызыңызды, өзүңүздүн жора жолдошторуңузду эфир аркылуу майрам менен куттуктап алсаңыз болот. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн мен пайдаланып, өзүмдүн агаларымды, эжелеримди, инилеримди, сиңдилеримди, туугандарымды, ошондой эле Асылбектин туугандарын дагы кошуп, апаларын, эжелерин, карындаштарын бүгүнкү 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен мен чын диримден үй бүлөбүздүн атынан куттуктап кетип уруксат этиңиздер. Агай, келиңиз агай.
Туруп саламдашпайсыңар мугалим болгондон кийин. Таанысыңар да бар. Бул ким десе Кыргыз радиосунун музыкалык берүүлөр редакциясынын редактору Асан Сейдалиев экен турбайбы? Ак булутту аралап ай барата, ай барата. Ак бул болуп көрдөгү жай барата. Ата албайсың ак буну оңой менен, жет албайсың айга да жылой менен, жет албайсың айга да жылой менен. Жеткенчекти жетпестен калган жакшы, калган жакшы. Жетип азап жегиче арман жакшы. Жетем десем сулай жетер эле. Көк деңиздин булуттун кечер эле, көк деңиздин булуттун кечер эле. Ак булутту аралап ай барата, ай барата. Акку болуп көрдөгү жай барата. Ата албайсың аккуну оңой менен, жет албайсың айга да жылой менен, жет албайсың айга жылой менен, жылой менен. Артты боло баштадыңызбы? Рахмат. Отура туруңуз. Бизге жаңы бириңиз келди деп аттыңар беле? Радиода диктор дедиңер беле? Гүлаш Мукамбетова деген экен. Мен бүгүнкү 8 март майрам менен бул жерде отурган кыздарды куттуктап, жана өзүмдүн апамды, эжем Сайрашты, сиңдим Алмашты куттуктап, мына аларды тырдап берейин. Көк жашыл шебер чөптөрүң, гүлүңдү терип өскөнүн, көрүн өткөзгө элестет. Гүлдөлөң шебер чөптөрүң, өскөмүн сендеп өскөмүн, ойнок жашталай төккөмүн, серүндөп жүрүп жегинде. Сүйгөнүм деле, боз оюн деле өпкөмүн. Арт жака улам кылчайсам, ар кимдер эстер өткөнүн. Канчалык чабыттасам да, ким тартмак жаштык өктөрүн. Жашыма койноп алгандай, жашоонун жолу аргандай, жалжылдап эстей беремин. Жаштыгым сендей, балалык сендей калгандай.
жаштарды бобак себелеп, беттерге бырыш чегелеп, өмүрлөр жылса алдыга, өткөндү эстеп не керек? Жарда булут көчкөндөй, жаштыкты текке өткөрбөй, жаңыча шилтеп кадамды. Жашоолор болсун, өмүрлөр болсун көктөмдөй. Жашоолор болсун, өмүрлөр болсун ай көктөмдөй. Рахмат, чоң. Ким жок бүгүн? Экеле жыл көчпөй калбадым. Равинский жок. Равинский. Ким ал? Аваз жок, аваз келбей калды. Равинский. Чыкайып жокто. Анан келеле. Равинский Попов. Говорит Бишкек. 11 часов 15 минут. Сегодня, дорогие друзья, очень праздничный весенний день, 8 марта. Я поздравляю вас. Но есть одно «но». Дело в том, что меня пригласила телевизионная передача «Дидар-шоу» студии «Баластан». И все теплые радостные поздравления вы можете услышать в этой телевизионной передаче, на которую я вас и приглашаю. Спасибо, Валерий Михайлович. Теперь, с вашего позволения, несколько вопросов, да? Давайте мы представим, что это будет ваша анкета. Хорошо. Вы, вероятно, имеете в виду, как я пришел к микрофону, каким образом я стал диктором, когда это произошло. Так да? Я понимаю? Нет, давайте так. С момента вашего рождения возьмем. В каком году, где вы родились, ну и так далее. Это было уже так давно, ей-богу. Это было в 1937 году в городе Харькове. Потом война, потом эвакуация. И я попадаю в наш южный город Джалалабад маленьким мальчиком. Ну, если очень коротко, учусь в железнодорожной школе, а потом в 3-й школе Джалалабада. Заканчиваю эту школу, и юношеская романтика повлекла в мореходное училище, которое я не закончил. Там были свои нюансы. Да, а перед этим работа токарем на заводе в Джалалабаде. И потом была киностудия, на которой мне повезло работать с выдающимися мастерами кино, Алексеем Сахаровым, режиссером, Калашниковым на фильме «Перевал». Потом был фильм «Зной». Там я работал супертехником у оператора Юрия Сокола, который сейчас работает в Австралии. А затем был конкурс на радио. И уже в киностудии я начитывал киножурналы, они назывались тогда «Советская Киргизия». Прошел я конкурс на радио, это было 31 год тому назад, и с тех пор я все время у микрофона. Кроме этого, выступления на концертных площадках, во дворцах культуры, спорта, в оперном театре и так далее, и так далее. Я объездил с концертами всю Киргизию. Я объездил с концертами весь Кыргызстан. Теперь такой вопрос про вашу семью. Семья у меня, ну, я не скажу, что она большая, и все-таки у меня 3 ребенка, взрослая дочь, которая родила мне уже внука, одному сыну 20 лет, ну и самому маленькому Вадиму 4 годика, я молодой отец. Валерий Михайлович, такой вопрос, да? Вас на улице, если вы будете молча идти, узнают вас? Ну, может быть, это не скромно, но узнают. Узнают, а по голосу, да. Наверное, и подавно узнают. Да, по голосу тем более. У меня последний вопрос. Вот вы говорите, 31 лет, год здесь работаете. Вы не жалеете о том, что вы здесь работаете? Может, Нет. вы в другом профессии преуспели? Нет.
Я не жалею об этом. Я рад, что осуществилась мечта моего детства. Об этом просто можно много-много рассказывать. Это связано с тем, что еще будучи ребенком, все общение с большим миром проходило через эту большую коробку радио. И, может быть, тогда и зародилось желание стать диктором. Чикеев, а был ким? Я здесь, Агай. А, Равинский. Агай, я здесь еще вчера среди синев. Да. Жеңіш. Агай, я всю ночь не спал, готовил стихи, ей-богу. Обманывает. Сейчас такие проблемы, ничего. Он всегда Денисбек, ей-богу. Можно... Ты хоть знаешь сегодня какой день? Конечно, Агай. Ну, сегодня же 8 марта. Да, конечно же, и я готовился. Уж позвольте мне сегодня по книге это сделать. Позволим? Позвольте. Стихи Кармышака Ташбаева. Девушкам. Еще вчера средь синевы, как ветки ивы, гнулись вы упруго. Еще вчера за бабочками вы гонялись в школьных платьицах по лугу. А вот сегодня вас и не узнать. О, как вы повзрослели, вы нежданно. Не могут глаз джигиты оторвать от ваших лиц, от трепетного стана. Эх, если бы понравится такой, твердят они, вас взглядом провожая, так что же вы вздыхаете порой, как бы совсем иного ожидая? Вы правы, милые, спешить не надо вам, достойно жизнь прожить совсем не шутка, и не пустым заученным словам, не клятвам надо верить, а поступкам. Но будет день, когда придет к вам тот, кому вы всех дороже, и скажет твой. И вы ему тогда навек твоя в ответ шепнете тоже. Прекрасно. Я удивлен, что вы способны, оказывается, выучивать. Ну, старался. Но, к сожалению, мы сегодня отметки не ставим. Ой, как это здорово, Агай. Агай, ну у меня к вам просьба. Отпустите меня, пожалуйста, я тороплюсь. Давайте отпустим, он торопится. Куда, если не секрет? Куда вы торопитесь? Вы знаете, мне еще нужно сегодня поздравить наших любимых, милых женщин по нашему радио. А сейчас я вас всех поздравляю. Наши прекрасные, наши замечательные, наши самые милые, самые нежные женщины с днем, с вашим праздником, с днем 8 марта. Ну что, отпускаем его, да? Отпускаем. Ашимов! В следующий раз не опаздывайте, Равинский. Siz de bizim kızlardı kutlukta. Абдан жакшы болот. Комуз жетпесинчи ага. Ошону айтып атканым да. Эми Ырда өлө бербейсиз ага. Белгиле мындай кыздар эмне буйрса ошону. мен эми бүгүнкү 8 март энелердин, эжелердин, карындаштардын, мына ушул сиздерге окшогон биз менен бир иштешкен ишмер коллегалардын, ушулардын жакшы чың ден соолукта узун өмүрдө, мындан ары силер элдин күзгүсү, элдин устатысыңар. Ушул эфирде дайыма силерди көрүп, силерди жакшы болуш үчүн талантыңарга талант кошулуп, сөзүңөргө сөз кошулуп, оюңарга ой кошулуп, бактылуу талайлуу болуш үчүн мен Атай Огонбаевдин Гүл деген ырыңызды да берейин. Микрофонда Кыргыз радиосунун музыкалык берүүлөр редакциясынын редактору Асан Сейдалиев.
yıl ötkün sayın ey. Yanında gana bulbulda sayrasa koycu yaraşat gülüm alsayın ey. Bana güldür gezeken koyçu güldüm bir malı yas eken yaz kızağına güldüy da caynasa koyçu yaşlardım malın uş eken yanaşkan ey, vurulup bana birin karaşkan ey. Bulbullar kana güldü da ciptöndü koyçu bulturmuş bizge yaraşkan ey. Azamat, rahmat sizge. Azыр эми силер уруксат берсеңер, мен ушул жерге радионун диктору ким эле атыңар? Асылгүл Жидебаева. О, Асылгүл Жидебаева, келем. Эжем сиздин анкетаңыз. Мен Орто Ош айылында 53 жылы туулгам. Анан кийин шаарда азыр Бишкек Мурдаков музейде биринчи мектепте окуп бүттүм. Анан кийин кыздарды кандай турмушка чыгып дегендей бул жерге 1973 жылдан бери иштеп атам. Бая келгенде образование требует этти бизде мындай болду да. Ал кезде мынчалык катуу требование жок болчу. Бирок эгерде жөндөн бар болсо эле дикторлук кала берчү. А бирок сөзсүз жогорку билимди требует этчү. Ошон үчүн биз ушул жерден көп эле дикторлор өзүбүздүн билимибизди жогорулатканбыз. Сырттан бүткөм да, Орус тил адабият институтун. 20 жыл болду, 20 жылдан бери радиодо. 20 жылдан бери радиодо. Тажаган жоксуз беле? Каяктан тажайсың? Биздин жумуш ушундай эч убакта тажабайсың. Кайта даже ушу отпускка кеткенде сагынып турабыз да. Бул ар бир жолу келгенде баягы толкунданып, эфириңди сагынып, элди сагынып келгендей болосуң да. Чарчаганда жоксуз? Жок, чарчоо болбойт бизде. Эже айтсаңыз, мына мисалы үчүн, ар бир адамдын чыгармачылык ишинде бир кандай кумар ала турган бир моменттер болот да. Мына ушул эме радио берүүгө келаткан моментиңиздеги кумар ала турган учуруңуз кайсы? Өзүңүз ушу машырланып калганыңыз. Радиого эгерде ошол бир күн иштеген ишиңден кандайдыр бир бардык жагынан өзүңдү ушул толук бүгүн жакшы бере алдым элге, өзүмдүн ойдогон оюмду жеткире алдым дегенден кийин албетте ар бир адамда бир кичинекей канааттан сезим болуш керек. Менде да ошондой сезим болот. Мен сизге бир кичинекей эме берейин да, азыр суранайын да сизден. Радиодон бир текст окуйсуңар го, ошол тексттен бир 2 сүйлөм окуп берсеңиз. Бүгүн 8 март эмеспи? Ошон үчүн мен жалпы радиочуларды ушул бүгүнкү 8 март майрамы менен энелерди, кыздарды, эжелерди, сиңдилерди куттуктап кетким келет. Ошон үчүн да өзүмдүн телетеңдошторумдагы бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайм. Урматтуу телегөрүүчүлөр, анкетабызда азыр Асыл Жидебаева эже отурат. Биз маек уланталы эже. Үй бүлөңүз жөнүндө? Үй бүлөм 2 балам бар, жолдошум бар. Ошол.
Адаттагыдай эле суроо да. Үй бүлөңүз, балдарыңыз, жолдошуңуз сиздин кесибиңиз менен сыймыктанабы? Мен ойлойм сыймыктанат деп. Себеби ар бир жолу ошол мен менен иштегенде угуп турушаттар бир берүүлөрдү, передачаларды. Ошон үчүн ойлойм сыймыктанат го дейм. Ишенет сыймыктанат. Ишенет го, күтүшөт. Сизге суроо да дагы мындай суроо. Сизди көчөдө үнүңүз угулбаса эл тааныйбы? Кандай? Түшүнбөй калдым. Радиодо иштегендигиңизди эл тааныйбы? Мисалы үчүн автобуста баратканда же көчөдө баратканыңызда. Эгерде мен сүйлөбөсөмбү? Билбейм, балким баягы тааныгандар тааныйт, тааныбагандар тааныбайт болуш керек. Сүйлөсөңүзчү? Ал эми кичине баягы кичине эле бирде ушул троллейбуста же автобуста баратканда бир адамдарга кайрылып же бир сүйлөп калсаң, ошо замат карашат да. Баягы таанышуум болот болуш керек. Ошону сөзүн байкайм да. Сизде кандай ошол учурда кандай сезим пайда болот? Менде сыймыктануу же тартынуу? Жок, менде тартынуу болбойт. Мен ошол демек мен угуп жүргөн адамдар деп ойлойм да. Аудиториям бар экен деп. Ошол элдерди мени билбесе да ошол элдерди мен сыртынан билем, ошол элдерди үчүн иштеп атканымды өзүм түпкү оюмда ошол турат да. Ошон үчүн мен бардык элдерди ичимде ушунчалык өзүмдү дайыма элге болгондой сыйлоо сөзүм сөзсүз турат ар убакта. Эмне белек менен келдиңиз? Бүгүн мен тиги майрамга жалпы эле өзүбүздүн биринчи коллективди кыздарды куттуктагым келет. Анан сырткары энелерибиз, эң негизгиси энелерибиз, эжелерибиз, өзүмдүн апам Кыз Жибек, эжем Сабина, ушуларды куттукталайын, пайдаланып туруп, анан бир ырым бар эле. Ушу табият жакшы көрөм, ушуларды ырдаганда эле тиги мага табият элестелет да. Ошон үчүн ушул ырды арнап белек катары ырдап берейин. Угал. Жайдын бир гана толугай кезиңдең ай
Рахмат. Отурдук. Батыраак отурдук. Сабакты улантабыз. Айнура бийлеп береби? Абдан жакшы бийлейт агай. Демек азыр Айнуранын бийинде келдик. Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз тилин үйрөнөбүз аттуу көрсөтүүнү баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начинаем передачу «Учимся говорить по-кыргызски». Эгер силер ар дайым кыргыз телевидениесин көрүп жүргөн болсоңуздар, ар шаршемби күнү кыргыз тилин үйрөнөбүз аттуу берүүнү Айнура Эсенбаева мына ушундай сөздөр менен баштайт. Азыр силердин уруксатыңар боюнча мен Айнура менен бир аз маектешейин. Айнура, экөөбүз маекти бир аз башкачараак нукталып баралы да. Телевидениеге келгениңе канча болду? 1 жылга жакындап калдым. Жакында эле келген. Кандайча келип калдың? Конкурстан өтүп, былтыркы жарыяланган былтыркы жарыяланган конкурстан өтүп, ушу 8 айдан бери уже иштеп жүрөм. Өзүң жөнүндө айта кетсең. Өзүм 1973 жылы 2 сентябрда Тогуз-Туроо районунда туулганмын. 1990 жылы Бишкек медициналык окуу жайын бүтүргөм. Анан 1992 жылы телевиденияга келип, конкурстан өтүп, Демек сен медиктир го? Медикпин өзүм. Кандай деп ойлойсуң? Эгер азыр сенде мүмкүнчүлүк болсо, сен өзүңдүн кесибиңе кайра барсаң, улантып кете алар белең? Улантмакмын. Но бирок ушу дикторлук кесибимди көбүрөөк сүйөм. Үй бүлөң жөнүндө айта кетсең. Үй бүлөм жөнүндө айтсам, жолдошум бар, Кубаныч Эсенбаев. Бизде иштейт да үн режиссер. Азыр да мен айтып кетейин, азыр бизди жазып атканда Кубан Эсенбаев үн режиссеру. Биздин бир уулубуз бар, 1,5 жашта, аты Нуржигит. Билесиңби, жанатан бери биздин коноктордун бардыгы эле кыздары бар экен да, кыздарын куттуктап атат. Силердики жигит экен, бирок ошентсе да мен сага мүмкүнчүлүк берейин. Жолдошторуңду, апаңды бүт бардыгын эфир аркылуу куттуктап алсаң болот. Ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, мен бүт эле апаларды, эжелерди, ошондой эле өзүмдүн ата-энемди, мамамды, сиңдилерим Чынара, Илмираны, өзүмдүн кайненемди, кайнэжелеримди, кайнсиңдилеримди ушул 8 март майрамы менен куттуктап, аларга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалап кетермин.